Алмазбек Атамбаев Москвага жетти. Бүгүн 24-июлда мурунку президент Алмазбек Атамбаев Кант шаарында жайгашкан авиабазада Москвага учуп кетти. Учак саат 18:15 Внуково аэропортуна конгону онлайн картадан көрүнгөн. Ал эми Атамбаевдин кеңешчиси Кундуз Жолдубаева Москвага аман-эсен жетип алганын жазды. Учак Внуково аэропортуна конду. Мурунку президент Алмазбек Атамбаевди жана делегация мүчөлөрүн федералдык күзөт кызматынын кызматкерлери Кремльге чейин коштоп бара жатат, деди ал. Чакыруучу тарап Русджет авиакомпаниясынын ВС-РРЛ-95В учагын жөнөткөн. Делегациянын мүчөлөрүнө экс-президент Алмазбек Атамбаев, КСДПнын саясий кеңешинин төрайымы Асель Кудранова, КСДПнын саясий кеңешинин төрагасынын орун басаралары Мурадыл Мадиминов, Ирина Карамушкина, Кундуз Жолдубаева жана КСДПнын Орусиядагы расмий өкүлү Темирлан Султанбеков кирген. Экс-депутат Равшан Жээнбеков: Атамбаев Москвага барып келгенден кийин көп өзгөрүүлөр болот. Бүгүн 24-июлда экс-президент Алмазбек Атамбаев Москвага учуп кеткен. Атамбаев өз сөзүндө эртең кечки саат 19:00 Кыргыз өлкөсүнө кайтып келерин айтты. Учурда анын кайтып келиши боюнча социалдык тармактарда ар түрдүү пикирлер айтылууда. Атамбаев Москвага барып келген соң өлкөдөгү саясий кырдаал өзгөрөт деп ойлойсузбу деген соолуна экс-депутат Равшан Жээнбеков жооп берди. Ал билдиргендей, кыргыз саясатында Орусиянын Кремлдин орду чечүүчү болуп эсептелет. Көп мамлекеттик кызматкерлер, саясатчылар, жарандар муну байкашпайт, айтышпайт же билсе дагы унчугушпайт. Бирок биз бул нерсени так айтышыбыз керек. Кыргыз мамлекетиндеги бардык маанилүү маселелер боюнча чечүүчү роль Кремлдин колунда. Атамбаев Москвага барып келгенден кийин көп өзгөрүүлөр болот. Биринчиси, Атамбаевдин партиясы келерки 2020-жылы өтө турган парламенттик шайлоодон негизги оппозициялык партиялык орунду ээледи. Орустарга жакын позицияны бекемдеп койду. Каражат маселеси чечилди десе да болот. Экинчиси, Атамбаев келгенден кийин коомдук пикирде чоң өзгөрүүлөр күтүлөт. Бүгүнкү күндө деле социалдык тармактарда талкуулар болуп жатат. Үчүнчүсү, саясатчылардын арасында сүйлөшүү процессинде бийлик бир тарап, оппозиция бир тарап болуп бир топ жеңилдейт. Ушуга окшогон маанилүү процесстер жүрөт. Бул жалпы кыргыз саясатына, бүгүнкү болуп жаткан окуяларга чоң таасир берет, дейт Равшан Жээнбеков. 16 000 сом акча бербесең түрмөгө алып барабыз. Ошто ишкерди коркутуп акча талап кылган деген шек менен 2 жаран кармалды. Ош облусунун Араван районунда ишкерди коркутуп акча талап кылган 2 жаран кармалды. Бул тууралуу Ош областык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, 22-июль күнү Араван райондук ички иштер бөлүмүнө жеке ишкерди бейтааныш 2 жаран 16 000 сом бересиң, болбосо өзүңдү түрмөгө алып барабыз деп коркутуп акча талап кылганы тууралуу кабар келип түшкөн. Араван райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан жүргүзүлгөн ыкчам иш-чаралардын негизинде 22-июль күнү саат 18:00 чамасында жеке ишкерден 10 000 сом акча алып жаткан жеринен 2 жаран колго түшкөн. Алар Ош шаарынын тургуну 44 жаштагы МД жана Кара Суу районунун 43 жаштагы МХ аттуу тургуну болушкан. Бул факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү рейстерине катталып, 203 берене опузалап акча талап кылуу менен сотко чейин көндүрүшкө алынган. Кылмышка шектүүлөр Араван райондук ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына киргизилип, тергөө амалдары жүрүүдө деп билдирет басма сөз кызматы. Өзүбүздүкүлөр өзүбүздү атып жатат деген видео боюнча Баткен областык ички иштер башкармалыгы комментарий берди. Кыргыз-тажик чек ара аймагындагы Аксай айылынын жашоочулары тарабынан тартылган видео тарап жатат. Анда жашоочуларга кыргыз күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери ок чыгарып жатышканы айтылат. Видеодон жарандардын буту, бели, колдору кан болгонун көрүүгө болот. Бул боюнча Баткен областык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы төмөнкүлөрдү билдирди. 24-июлга караган түнү Аксай айылынын тургундары Аксай Варух жолун атайын жыгаштар менен тосуп салышкан. Болжол менен саат 11:45 чамасында Аксай айылында коомдук коопсуздукту сактоо боюнча кызматын өтөп жаткан милиция кызматкерлери жол тосуп турган жыгаштарды алуу боюнча калк арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатышканда бир жаран КАМАЗ үлгүсүндөгү жүк ташуучу унасын сүйрөп айдап келип, жолдун ортосуна шагыл төгүп салган. Анын мыйзамсыз аракетине бөгөт коюуга аракет кылышкан милиция кызматкерлерине карата айылдын тургундары массалык түрдө таш ыргытышып, мыйзамдуу талаптарга баш ийбей коюшкан. Жергиликтүү жарандар тарабынан ыргытылган таштардан 3 кызматкер жаракат алышты. Ошол себептен милиция кызматкерлери тарабынан
Жолду ачуу максатында атайын үн чыгаруучу каражаттар колдонулуп, айылдын тургундары жолдун четине сүрүлүп чыгарылды. Азыркы учурда Ак Сай айылында абал туруктуу. Жергиликтүү калк менен бийлик өкүлдөрүнүн ортосунда бул орун алган мыйзамсыз жагдайды чечүү боюнча сүйлөшүүлөр жүргүзүлүүдө. Жергиликтүү тургундардын видеодо көрсөткөн жаракаттары бүгүнкүбү же мурункубу азырынча белгисиз. Айсулуу Тыныбекова дүйнө чемпиондугуна даярданууда. Күрөш боюнча кыз келиндер арасындагы Кыргыз улуттук курама командасы дүйнө чемпиондугуна даярданууда. Жаштар иштери, спорт жана дене тарбия агенттиги билдиргендей, машыгуу жыйындары Бишкекте 3-августка чейин уланат. Улуттук курама командага 8 балбан кирген. 53 кг салмакта Мадина Надирова, 57 кг салмакта Нурайда Анаркулова жана Кымбат Рысмамбетова, 59 кг салмакта Айбике Артыкали кызы жана Назира Марсбек кызы, 62 кг салмакта Айсулуу Тыныбекова, 68 кг салмакта Мерим Жуманазарова, 76 кг салмакта Айперим Медет кызы, ага машыктыруучу Байгазы Кенжебаев, башкы машыктыруучу Нурбек Изабеков. Күрөш боюнча дүйнө чемпиондугу 14-сентябрдан 22-сентябрь аралыгында Нур-Султан шаарында өтөт. Бул мелдеште Токио 2020 Олимпиадасына жолдомолор ойнотулат. Манас Ниязов америкалык көкбөрүчүлөргө машыктыруучу болгонго АКШга чакыруу алды. Көкбөрү боюнча Кыргыз улуттук курама командасынын оюнчусу Манас Ниязов АКШга чакыруу алды. Ал көкбөрү боюнча Америка курама командасын машыктырууга жардам берет. Кыргыз өлкөсүнүн көкбөрү боюнча курама командасынын оюнчусу Манас Ниязов АКШга чакыруу алды. Бул дагы көкбөрүнүн өнүгүүсүнө, дүйнөгө таралышына дагы бир чоң кадам деп билдирет Көкбөрү Федерациясы. Америка курама командасы көкбөрү боюнча дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына катышып келет. Зеленский Киевдин мэри Кличкону нокаутка кетирмей болду. Украинанын президенти Владимир Зеленский Киев шаарынын мэри Виталий Кличкону отставкага кетирүүгө камынууда. Бул туурасында Спутник Ближнее зарубежье телеграм каналы кабарлады. Украинанын лидери өкмөттөн тиешелүү сунуштама даярдоону суранган. Буга чейин украиналык массалык маалымат каражаттары мамлекеттик иликтөө бюросу Киевдин мэрин жер тилкелерине байланышкан иш боюнча суракка чакырганын жазышкан. Виталий Кличко Украинанын Борбор калаасынын башчылыгына 2014-жылы дайындалган. Ал мурда боксчу болгон, кикбоксинг менен да алектенген. Бокс боюнча дүйнөнүн жана Европанын чемпиону. 2013-жылы спорттук карьерасын жыйынтыктаган бир тууган инеси Владимир Кличко да бокс боюнча дүйнө чемпиондугун багындырган. Кыргызстандын Россиядагы элчилиги Атамбаевди тозбойт. Кыргызстандын Россиядагы элчилиги мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин Москвадагы сапарын уюштуруу маселесине катышпайт. Бул тууралуу элчиликтин маалымат кызматынан кабарлашты. Себеби Атамбаев Россияга өз алдынча келе жатат. Атамбаевдин артынан айтылган сөздөр, социалдык түйүндө айтылган пикирлер. Ааламга баруучу жол авиабазадан башталат. Москвадагы Каныбек Осмоналиев учурдагы Жогорку Кеңештин 3 депутаты Атамбаев менен Москвага бара жатышы эмнеден кабар берет? Кызык кадам болуптур. Бек Борбиев Кой ташта куралчан колу бош адамдар болсо Баткенге чек арага барсаңар пайдаңар тиет дейт бирөө. Мунарбек Кыргыз Кыргызстанда эң чоң кылмышкер, коррупционер жана узурпатор Путиндин көрсөтмөсү менен Москвага учуп кетип атат. Эгемендүүлүк жоктон эрктүүлүк болбойт. Биз башка жакты коюп эгемендүүлүк үчүн күрөшөлү. Санжар Энназаров кеткен кетти, эми чек араны чечели. Нургазы Аскарбекович атың чыкпаса экс-президент бол. 36 жыл милицияда иштеген подполковник өз иштеген системадагы сырларды ачты. Тагдырыма таарынбайм, бирок акыйкаттын жогуна таарынам. Мындай ачуу аралашкан чындыгы менен пенсияга чыгып баратып кызматтык акыркы иш-чарага катышканы жөнөгөн подполковниктин билдирүүсү социалдык түйүндө тарады. 36 жыл ички иштер министринин тутумунда иштеп, адилетсиздиктин айынан кызматка көтөрүлө албаганын айтып кейди. Анын айтымында 25 жылдан бери коррупциянын куйругу үзүлгөн жок. Президентке болсо күч түзүмдөрү туура эмес маалыматты берип алдап келе жатат, дейт подполковник. Мирзиёев менен Бердимухамбетов телефондон сүйлөштү.
Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев менен Түркмөнстандын президенти Гурбангулы Бердимухамбетов 24-июлда телефон менен сүйлөштү. Бул тууралуу Өзбек президентинин басма сөз кызматы кабарлады. Анда Бердимухамбетов Мирзиёевдин туулган күнү менен куттуктаганы, Өзбекстандын көп улуттуу элине бейпелдик бакубаттык каалаганы айтылат. Эки өлкөнүн башчылары боордош мамлекеттердин алакка катышы барган сайын чыңдалып жатканын канааттануу менен белгилешти. Ошондой эле эл аралык жана аймактык саясаттагы актуалдуу маселелер боюнча пикир алмашты. Өзбекстандын президенти Түркмөнстандын президентине эмки айда өтө турган Каспий экономикалык биринчи форумун ийгиликтүү өткөрүп алууну каалады деп жазылат расмий сайтында. Түркмөнстандагы мамлекеттик маалымат каражаттары эки өлкөнүн президенттери телефондон сүйлөшкөнү тууралуу жазды. Ошол жуманын башында Гурбангулы Бердимухамбетов мезгилсиз ажал тапканы тууралуу кабар тараган. Түркмөнстандык дипломаттар анын өлгөнү тууралуу кабарды жокко чыгарышкан. Бердимухамбетов 15 күндөй мурун эмгек өргүсүнө чыкканы кабарланган. Ошондон бери коомчулукка чыга элек.